Ошто прокурордун үйүнөн тартылган видео. Башкы прокуратура текшерүү баштады. Машина бары сизде го? Каякта мынча дүнүя? Я. Жана прокурорский работник сизби? Көп айтат, баарына эмет кармайт экенсиз го сиз. Бес ошту кармайт экенсиз. Айтышып атпайбы сизге? Эмне үчүн буякты бузбай атасыз? Өткөндө эле келип айтып кетпедик белек? Сиздики Анталия го буягы. Жок, ачыңыз, могуларды алыңыз. Могулар бүт өткөндө айткам сизди алгыла деп. Эмне үчүн албай атасыз? Сизге эмне мыйзамга баш ийбейсизби? Алыңыздан да айттык го, тети көпүрөн алгыла деп. Жок, алыңыздар, мону алыңыздар, түшүнөбүзбү? Мунча дүйнө каяктан сизде? Товарищ прокурор, карасаңыз 4-5 машина турат. Башкы прокуратура Ош шаарында прокурордун үйүндө тартылган видео боюнча комментарий берди. Түзүмдүн маалыматына караганда шаардын Увам каналынын Корук зонасындагы прокуратура кызматкерине үйүнө байланыштуу жагдай боюнча кызматтык текшерүү башталды. Прокуратура органдары мыйзамдуулукту таксактоо, бардык жарандардын мыйзам алдында теңдигин камсыз кылуу принциптерин бекем карманат, аныктан текшерүүнүн жыйынтыгында берилүүчү расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырабыз деп айтылат маалыматта. Маселенин чоо жайы кечээ 4-августта Оштун мэри шаардын Абакир уулу Төрөбек көчөсүнөн баштап Увам каналынын Корук аймагындагы мыйзамсыз курулуштар боюнча мурда берилген тапшырмалардын аткарылышын текшерген. Увам каналын бойлой коомдук мончо, тамактануучу жайлар, дарыкана, соода түйүндөр жана турак жайлар салынган. Бул курулуштар Корук зона талабын бузгандыктан бошотулат. Бошотулган аймакка эс алуу багы курулат. Рейд учурунда аталган аймакта жайгашкан үйлөрдүн бири прокуратура кызматкерине таандык экени белгилүү болгон. Үйдүн бир бөлүгү каналга жакын жайгашып, суу Корук зонасынын талаптары бузулганы такталган. Мэр Жеңишбек Токтурбаев андан мыйзамсыз курулуштун себептерин тактап, анын коросунда токтоп турган Lexus жана Toyota үлгүсүндөгү эки жеңил унаа, Lexus 470 үлгүсүндөгү жол тандабас унаа боюнча суроо берген. Машинанын баары сизде го, каяктан мынча дүйнө? Жанагы прокуратуранын кызматкери сизби? Көп айтат, барын кармайт экенсиз го сиз, бүт Ошту кармайт экенсиз. Айтып жатышпайбы сизде? Эмне үчүн бул жакты бузбай жатасыз? Өткөн эле келип айтпадык, кетпедик беле? Бул жагыңыз Анталия го, өткөнү айткам алгыла деп. Эмне үчүн албай жатасыз? Сиз эмне мыйзамга баш ийбейсизби? Мынча дүйнө кайдан сизде? Товарищ прокурор, караңыз, 4-5 машина турат, деген кала башчысы. Ал буга катар эле мыйзам баарына бирдей экенин белгилеген. Суу Корук зонадан баарын алсын, тазаласын, мыйзам баарыбызга бирдей. Прокуратура кызматкери болсо эмне болуптур? Өзүнө да прокурор кызматкери болсо. Карачы, аракка чейин чыгып алыптыр, деген Токтурбаев. Үйдүн ээси аталган жерди буга чейин муниципалдык аймактарды башкаруу башкармалыгы текшерип, тазалоо жана тосмол коюу тапшырмасын берип кеткенин айткан. Ал эми коросунда турган унаалар досуна таандык экенин, унаа базарга чыгарыш үчүн убактылуу үйүнө токтотуп койгонун белгилеген. Азыркы мыйзамдын талаптарына ылайык каналдын суу Корук зонасы эки тарабынан тең 6 метрден 50 метрге чейин болот. Мисалы Моюн, Жаңарык жана Жөөбас каналдарынын суу Корук зонасы 6 метрди, Акбура суунун Корук зонасы 50 метрди түзөт. Кайырма каналынын Корук тилкеси эки тарабынан тең 20 метрден болушу шарт. Увам каналынын жээгиндеги Корук зонасы эки жагынан тең 30 метр. Жекелик каналынын коругу 30 метр. Булак турмуш кежи. Ташиевке жетекчиси таза экенин айткан кызматкерлер пара менен кармалды. Вот. Siz облус боюнча башчысыз, Колалыңызда иштегенде эсеп палатасынын инспекторлору кайсы жерге барганда текшербесин, справка жазбасын, сөзсүз акча алышат. Бизде бир-эки мероприятие бар, азыр даярдап атабыз. Бир-эки счет палатанын инспекторлору жетекчиге коштуруп камайды Уже факты есть, зафиксировано, все как положено. Siz акча албайт деп уверенно айта аласыз? Инспекторлор акча албайт деп айта аласыз? Өзүнүн инспекторлорун айтам.
Эсептөө палатасынын түштүк бөлүмүнүн кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу бүгүн 5 августта УКМКдан кабарлады. Маалыматка ылайык 700 000 сом өлчөмүндө пара талап кылуу жана алуу фактысы боюнча УКМК тарабынан жүргүзүлгөн акча миликтөө иш-чараларынын натыйжасында эл эсептөө палатасынын мамлекеттик инспектору жана анын ордомчусу кармалды. Бул факты пара талап кылуу алкагында кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Эсептөө палатасынын инспектору Тогуз Тороо районунун жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына текшерүү жүргүзүү учурунда айылы өкмөттөрдүн биринде майда каржылык мыйзам бузууларды аныктап, мыйзам бузууларды жашыруу үчүн башкы эсепчиден 700 000 сом талап кылгандыгы аныкталган деп айтылат маалыматта. Маалым болгондой 9 июлда Ош шаарында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийлик башчылары менен жыйын өткөргөн. Анын жүрүшүндө Ташиев эсеп палатасынын Ош шаары, Жалал Абад, Баткен жана Ош облустары боюнча аймактык бөлүмүнүн башчысы Азим Кожомуратовдон кул алдындагылардын коррупциялык иштерге катыштыгы бар экендиги тууралуу сураган. Ал инспекторлору таза экенин айтып, кызматтан кетүүгө даяр эместигин тастыктап, жооп кайтарган. УКМК кол алдындагы кызматкери пара алып кармалгандан кийин Кожомуратов өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазганын кошумчалады. Аялдама жок жерден суранды, алдынан түшүп кетүүнү. Мен жерден болбойт, аялдамага жеткирем, аялдамадан түшөсүз деп түшүндүрүп айтып жаткан кезде алдын ач деп аягында кол салды. Мен болбой ошо аялдамага жеткирип, ошол жерден түшүп калыңыз, артынан түшүңүз деп түшүндүрсөм, мага кол салып, артына кетип, экинчиси келип, экинчиси да кол салып, анан экөө аягында мени журмалап, сөгүп, аягында түшүп кетишти. Көкжар конушунда кызды кубалап коркуткан жигит кармалды. Ал 19 жашта. Окуя боюнча майда бейбаштык беренеси боюнча протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Көчөдө кетип бараткан кызды кубалап, соц тармакта Көкжардагы маньяк деген видео пайда болду. Видеого түшүп калган кыз окуя 31 июлда болгонун, колуна бычак көтөргөн киши аны коркутуп кубалаганын жазган. Коркуп артымды караса, мени карап кызыктай каткырды. Анан эки жакты байкап, бир колун түшүрсө бычак бар экен. Бери кел деп жакындаганда качтым. Аксаңда басарын байкадым. Кыйкырып жардамга киши чакырсам, бир аз жайлап калды, бирок токтогон жок. Үйгө жетейин деп калганда өспүрүм баланы байкап, ага да каш деп кыйкырдым. Үйгө кирип тиги кишинин баланын артынан кеткенин уктум. Бактыга жараша бала да үйүнө жетиптир. Балким бул коомго коркунучтуу же оорукчан адамдыр деп жазган кыз. Соц тармак колдонуучулары кишини таап, жоопкерчиликке тартууну өтүнүшкөн. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө
кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн инем азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымдарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын.